Кыргыз тили мамлекеттик тил статусу бар экенине карабастан, коомдук жашоодо расмий тилге басым жасалган көйгөй бар экени эч кимге жаңылык деле эмес. Демек, кыргыз тилине болгон мамиле солгун жана анын өнүгүүсүнө тоскоолдуктар көп. Эгемендик алганга чейин Союздун курамында болуп, Орусиянын таасири күчтүү болгон. Бирок көз карандысыкка жеткен 34 жылда да кыргыз тилинен кадыр баркын өстүрүп, башка улуттарды жоңгоёлу өзүбүз да эне тилибизди жартарлык үйрөнүп, тилибиз менен сыймыктанчу деңгээлге жетип калган жерибиз жок. Кыргыз тилин өнүктүрүүгө бийлик канча аракет жасабасын, чыгарылган мыйзамдар, токтомдор кагаз бетинде калып, иш жүзүндө орусча ойлонуп, кыргызча жооп берген чала кыргыздардын катары калыңдап бара жатат. Кечээ жакында эле Санарип министри болуп дайындалган Азамат Жаманкуловдун кыргызча оюн топтой албай парламенттин тепкисинде калганы буга бир мисал. Жарымын кыргызча, жарымын орусча айтып, тилибизди кордодуң деген ошол жогорку кеңеште отурган депутаттардын кеминде 50% да чала кыргыздар. Сынчынын сыңар өтөгө майрык демекчи, эл өкүлдөрү биринчи өздөрү мамлекеттик тилге болгон мамилесин оңдосо, андан соң алардын алдына барган бийлик төбөлдөрү уят болбоюн деген таристе кыргызча жакшылап даярданып барышмак. Ал эми Борбор калаабыздын коомдук жайларында тилге байланышкан талаш-тартыштар ушул күнгө чейин уланып келүүдө. Мамлекеттик тилде тейлөө өтүнүчүн берген кардар менен кызмат көрсөтүүчүнүн ортосундагы пикир келишпестиктер күн алыс катталып турат. Тилибизге байланышкан мындай көйгөйлөрдөн канткенде арылабыз. Канткенде кыргыз тили кыргызстандыктар сыймыктанып сүйлөгөн тилге айланат. Эксперттердин пикири Нурзада Сыдыкованын материалында. Жо, сиз кыргызча тейлөө сүйлөп айтпайсызбы? Мага сүйлөп айтпайсызбы сиз? Мен сизге неме кылышым керек да? Что вы должны сделать? Мага кыргызча сүйлөгөндө неме керек? Эмнеге кыргызча сүйлөйсүз? Ачык айтканда мени басынтты. Шылдыңдады. Кыргыз республикасында туруп алып, мен медакадемиянын жанындагы ашканада, кассир кыз кыргызча башкалар сүйлөттүрбөйт. Кыргызча сүйлөттүртпөйт, анан өзү неме кылат. Жок, мен сизден сыйлык сурадым. Бул тасма Бишкектеги тамактануучу жайлардын биринде тартылган. Видеодо көрүнүп тургандай кардар кызматкерден кыргыз тилинде тейлөөсүн өтүнгөнүнө карабай, расмий тилде гана сүйлөп, ал арада кардардын орус тилин билбегендиги үчүн басынтуу сөздөрүн айткан деп баяндалып жатат. Кыргызстанда жашап, ушундай мамилеге туш болгон жаран учурда мындай көрүнүштөр тилекке каршы көп эле кездешерин айтууда. Башка мекендештерим кандай кабыл алат билбейм. Мен үчүн абдан бир оор, мындай айтканда руханий оор бир жүк катары мындай кабылдадым да. Бул мен үчүн аябай оор тийди. Анан бул бир эмес, бир канча деп коеюн. Аттарын атап айлагайын, бирок аны тил комиссиясы эскертүүлөрүн берди. Тамактануучу жайдын мындай мамилесинен улам кардар мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясына кайрылган. Анын негизинде тийиштүү мамлекеттик мекеме аталган жайга мыйзамга ылайык эскертүү берген. Ал эми окуяга күбө Таалайбек Нишан мындай көрүнүштөргө жаза колдонуу чарасын күчөтүү керектигин айтып, мыйзамда каралган айыппулдардын суммасын көбөйтүү керек деген пикирде. Басынта турган, кыргызча сүйлөгөндөн жиркене турган, кыргыздарды жек көрө турган адамдар иштейт. Тилекке каршы 7500 сом деген сөз бул бир 10 кишини тейлеп койсо, ошодон тапкан кирешен экен да. Жок, 100 кишиден тапкан кирешеден айылганда булар аябай мындай сезмек. Бул оор нерсе экен, буга мындай кайдыгер карап коюу мүмкүн эмес деген түшүнүккө келмек да. Кыргыз Республикасынын тил жөнүндөгү конституциялык мыйзамында менчиктин бардык формаларындагы мекемелер, уюмдар, ишканалар керектөөчүлөргө кызматты мамлекеттик тилде көрсөтүүгө тийиш. Ошол эле учурда расмий тилде дагы кызмат көрсөтүүгө болот. Укугу бузулган жарандар жергиликтүү прокуратураларга кайрылса болот. Жергиликтүү прокуратуралар тиешелүүлүгүнө жараша чараларды көрүшөт. Сиз сүйлөсөңүз, или кыргызча сүйлөңүз, или орусча сүйлөңүз, тилди зордуктабаңыз. Алдыдагы 5 жылда Кыргызстанда санариптештирүү деңгээлинде санариптештирүү багытын кайсы тармакта көрөсүз? Siz düşünbeysiz ve kırgızca жақсы düşünbeysiz. Шумно болот эт, кечирип коюңузчу. Мен урматтуу төрага сизге айтып атат, шумно болот дейт залда. Мен кече сизди кабыл алганда айткам, кыргыз тилинде жакшылап даярданып келиңиз, мамлекеттик тилди жакшы эле билет экенсиз деп. Мода эмес да тилди бузуп сүйлөө. Бул акылдуулук эмес да. Уруксат берсеңиз, расмий тилинде түшүндүрүп берейин. Касательно развития түндүкка, конечно, больше половины сил. Азыр эле биздин төрага дагы айтып кетти.
оюңузду кенен айта аласызбы кыргызча? Кыргыз тилине болгон мамиле бир эле коомдук жайларда эмес, мамлекеттик башкаруу органдарында тартипке келе албай жатканы өкүндүрбөй койбойт. Көпчүлүккө маалым болуп калгандай 30 январда Жогорку Кеңеште Азамат Жаманкуловду санариптик өнүктүрүү министри кызматына дайындоого макулдук берүү маселеси каралган. Кыргыз министринин өз эне тилин таңгылыктуу билбегени сынга алынып, жаңы министр парламенттин тепкисинде калды. Талапкер депутаттардын суроосуна жооп берип жатып, кызматка дайындалып жаткан министрликтин аталышын бир да жолу кыргызча атаган эмес. Мындан улам төраган Нурланбек Тургунбек уулу Жаманкуловду тилди кордобоого чакырды. Бир дагы жолу санариптештирүү министрлиги же санариптештирүү деп айткан жоксуз. Жалаң цифровизация. Бул министрлик санариптештирүү министрлиги деп аталат. Жок дегенде ушул министрликтин атын кыргызча айтпайсызбы жок дегенде. Анан кыргыз тилинде сүйлөп атканда орусча сөздөрдү жарымынан көбүн орусча кылып тилди кордоп атасыз да сиз. Мурдагы министр да ушунун айынан көп сындарга кабылган. Кыргыз тили өлкөдө мамлекеттик тил статусуна ээ экенине карабастан, жеке секторда жана коомдук жашоодо орус тилин көп колдонуу үрөй учурган көйгөйлөрдүн бири болуп калды. Орус тили коомдо кеңири таралган жана көптөгөн адамдар күнүмдүк жашоодо орус тилин колдонууга артыкчылык беришет. Буга жогорудагы чиновниктерден тарта кадимки карапайым калк арасындагы окуялар мисал боло алса керек. Алты сөз билбей кыргызча, тимелең англисче сайрайбыз. Бөлөк элдин аттарын бөбөктөргөн арнайбыз. Биз неге кыргыз аттарын бренд кылып жайбайбыз? Эчен тилди билели, бирок эне тилди сүйөлүң, ошондон эч кимден артта калбайбыз. Бүгүн төң кылсак аракет, бүлүнөр жолго барбайбыз. Келечек үчүн кыргыздын да келгиле чогуу чамдайбыз. Тилди өркүндөтүү багытында иш-аракеттер жок деп айтууга да болбойт. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча атайын стратегиялык мамлекеттик тил саясатын жана анын колдонулушун кеңейтүүнү караган долбоорлор ишке ашууда. Бирок мыйзам жоболору иштелип чыгып, талаптар күчөп жатканы менен баары эле иш жүзүнө ашпай жатат. Апта ичинде тилди өнүктүрүү багытында дагы бир мыйзам долбоору сунушталды. Анда жогорку окуу жайларда өтүлүүчү сабактардын баары кыргыз тилинде жүргүзүлүшү керектигине басым жасалган. Окутуунун тилин азыр мына мектептерде көп тилдүүлүк маселеси каралып атат, программа киргизилип атат. Мына ошонун сыңарында эле жогорку окуу жайларда дагы мамлекеттик тилде окутуу маселесин күн тартибине киргизип атабыз, сунуштап атабыз. Себеби эгер ал маселени жөнгө салбасак, анда кийинки мамлекеттик муниципалдык кызматкерлерде мамлекеттик тилдин талабы азыркыдан жакшы болбойт деген түшүнүккө келдик да. Аталган мыйзам долбоорун талкуулоо учурунда депутат Жанарбек Акаев Кыргыз тест мекемесинин материалдык техникалык базасын жакшыртуу зарылдыгына көңүл буруп, мультфильмдерди тартууга каражат бөлүү, мамлекеттик тилдеги контенттин көлөмүн көбөйтүү маселелерин да белгиледи. Андан тышкары жарандарды мажбурлоо аркылуу окутууга болбойт деген пикирин ачыктады. Баары бир мындай акыл эс менен иш кылганыбыз туура деп ойлойм. Биз кыргызча сүйлөгөндөрдүн баарын сен эмнеге кыргыз тилинде сүйлөбөйсүң деп жээрип, зекип, аларды коркутуп, жана агрессивдүү ыкма менен үйрөтө албайбыз. Биз аларга өзүбүз үлгү болуп, кыргыз тилинде сүйлөгөнгө чакырсак болот деп ойлойм. Мисалы бир кафеде белажо деп турса, ошону кыргызчала деп дагы талап кылып деп умдарба. Белажо дегенде кантип которосуң мисалычы? Анчалык мындай бир ишкердикке тоскоолдук кылган учурларыбыз дагы болбойт бирок. Биз бюджеттен акчаны аябастан ушул жаш кичинекей өспүрүмдөргө, жеткинчектерге мультфильмден баштасак менимче туура болот эле да. Кыргызстандан көчүп кеткен мекендештер дагы менин балам кыргызча сүйлөсүн деп аракет кылат да, ал эмне кылат? Окуу куралдары жок болсо, китеп жок болсо, YouTube'дан ачып туруп анан мультфильм коюп берет да мисалы. Мен өзүм университетте орусча окугам. Орусча окуганыбыз менен көпчүлүк сабакта түшүндүрүү иштери материалыбыз орусча, түшүндүрүүсүндөгү маселелер көбүнчө кыргыз тилинде болуп келген. Болгону биз окуу куралдарыбыз чындыгында кыргызча которуудагы иш-аракеттерибиз мындай солгун тилекке каршы. Бирок бул солгун деп коюп өтпөй коюу мүмкүн эме туура эмес да. Өтүшүбүз керек. Өзүбүздү мажбурлашыбыз керек, кыйнашыбыз керек, жетишибиз керек. Жарандык коомчулук өзүңүз жакшы билесиз. Бакчада, мектепте, жогорку окуу жайында жаран катары анын билим алуусунун баардык этаптары же баскычтары мамлекеттик тилге толук кандуу өткөрүлмөйүн биздин коомдо мамлекеттик тил мыйзамынын же болбосо анын билимдин тилине айлана албай атканы, анын илим тилин айлана албай атканы,
аргы турмушта кенен колдонулбай аткандыгы баары бир көйгөй боюнча кала берет. Кыргыз тилин ар тараптуу өнүктүрүүдө интернет платформалар, басма сөз жана башка маалымат каражаттары аркылуу кыргыз тилинде контенттер көбөйтүлүүдө. Алсак Translate Mamtil Gov.kg платформасы ушул жылдын башында ишке кирип, текстти туура которууда кызмат көрсөтө баштаган. Ошондой эле кыргыз тилин жазуу эрежелери жана тыныш белгилери боюнча инфографикалык 160 ролик даярдалды. Бул долбоор кеңсе иш кагаздары менен иштеген мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге кыргыз тилинде туура жазуу эрежелери боюнча маалымат берүү максатын көздөйт. Андан тышкары 10 тармактык терминологиялык сөздүктөр жарыкка чыккан. Коомчулукта бүгүн мамлекеттик тил бул документациянын тилине айланышы керек. Анан бул багытта алганда азыр көпчүлүк мамлекеттик уюмдар, мекемелер, министрлик ведомстволордун бардыгы бирдиктүү электрондук документ жүгүртүү системасында иш алып барышат. Электрондук документ жүгүртүү системасы бул инфодокс деп аталып, анан ал жерде документтердин кириш, чыгыш жалпы агымы катылат. Биз ошол системанын ичинде анан коомчулуктун бир жарандардын өзүнүн муктаждыгына жараша оңой табылышы үчүн документ Gov.kg деген атайын эки функционал иштеп чыгып атабыз. Анын бири сайт катары чыгат, экинчиси ошол мен жогоруда белгилеп өткөн документтердин жүгүртүүнүн бирдиктүү системасынын ичинде жайгаштырылат. Ал жерде документтердин ар кандай үлгүлөрү жайгашат. Кыргызстанда 1989 жылы Кыргыз СССРнин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, кыргыз тилине мамлекеттик тил макамын берүү чечими чыккан. Бул мыйзам 2004 жылы Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. 2023 жылы 17 июлда президент Садыр Жапаров мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол койгон. Анын алкагында мамлекеттик мекемелерде иш кагаздар милдеттүү түрдө кыргыз тилинде жүргүзүлүүгө тийиш. Ошондой эле расмий иш-чараларда мамлекеттик тилде өткөрүлүшү зарыл. Үрзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, Күндөмү жыйынтык программасы үчүн.